Казакстандын экологиялык долбоорлорун БУнун жашыл климаттык фонду каржылайт. Бул үчүн 280 миллион доллар бөлүнөт. Каражат кайра жанма энергия булактарын өнүктүрүүгө, өнөр жай секторунда аз көмүртектүү технологияларды киргизүүнү шыктандырууга, ошондой эле электромобилдер рыногун өнүктүрүүгө багытталган. Профинансировал ряд проектов в части возобновляемой энергетики, это так ветровые станции, солнечные станции. Кайра жанма энергия тармагындагы бир катар долбоорлорду каржылады. Бул шамал жана күн электр станциялары. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы каржылаган 11 долбоордун 9-у. Өнөр жай тармагында аз көмүртектүү өнүктүрүү боюнча долбоорлор бар. Бул багытта тез өнүгүп келет. Ага Азия өнүктүрүү банкы колдоо көрсөтүүдө. Аны Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жашылдандыруу жана жашыл каржылоо боюнча бир убакытта иштейт. Бул жерде чакан жана микро каржылык уюмдар, орто бизнестин өкүлдөрү үчүн белгилүү бир каржылоо булактары бар. Здесь он предоставляет определенное финансирование для малых, микрокредитных организаций, среднего бизнеса. Белгилей кетсек, жашыл долбоорлорду илгерилетүү боюнча өткөн жылы БУнун климаттык фонду үчүн өлкө көлөмүндө программа иштелип чыккан. Ага парник газдарынын эмиссиясын азайтуу, айылдарды суу менен камсыздоо системасын өнүктүрүү, чарбаларды жаңылоого багытталган 7 долбоор камтылган. По этим 7 приоритетным направлениям Долбоор ушул 7 келечектүү багыттын алкагында каржыланат. Жалпы республикалык программанын алкагында да долбоорлор бар. Аталган 7 долбоордун жалпы баасы 1 миллиард долларды түзөт. Анын 630 миллион долларын жашыл климаттык фонд сунуштайт деп мерчемделип жатат. представлены Зеленым климатическим фондом.